Шаар башчысы чыгып кетээр менен мен Лилиянын бөлмөсүнө чуркап бардым. Арфи менен Лилия жанаша мамыктын үстүндө жатыптыр. Загира менен Сыган буркурап ыйлап жатышкан экен. Мен алардын жанына барып тизе бүктүм. Күн түнү менен каткан таштай болуп, көз жашыбыз түгөнгөнчө аза күттүк. Эч ким ооз ачып сөз сүйлөбөдү. Биздин жүрөгүбүз ал күнү алар менен өлгөндөй болду. Бир гана Сыгандын боздогон үнү бөлмөнүн тынчын алды. Ал эки колу менен башын мыкчып алып боздой берди. Ошол мезгилде биз алардын эң сонун жактарын элестетип ыйлап жатсак керек эле. Анткени адам баласы өлгөндөн кийин жаман жактары таптакыр унутулуп, жакшы кылык жоруктар гана элестейт эмеспи? Өлүмдүн кайгылуу кереметтүүлүгү ушундагы деп ойлодум. Бирок алар чынында жакшы адамдар болуучу. Адам баласы кайгыны улам-улам жолуктура берсе, ага аргасыздан көнүп бүтөт окшойт. Мурун мен өлгөн адамдардан корксом, ал учурда Лилия менен Арфинин өлгөнү мага түбөлүк уйкуга кетишкен кишилердей гана сезилди. Бирок алардын кылык жоруктары көз алдыма тартылып, эмеле жаткан жеринен туруп келишүүчүдөй туюлду. Ошондуктан мен буркурап ыйлаганым менен ал экөөнүн бир заматта мерт болгонуна көп ишене бербей жаттым. Адам баласына кырсык, кокусту күтүлбөгөн жерден лап этип үстүнө түшүп калаарын ошондо гана билдим. Анткени мындай күтүүсүз эки өлүм эч бир тарыхта, турмушта болуп көрбөгөндөй эле. Лилиянын өлүмүнө түздөн түз себепкер шаар башчысы эле. Башкача айтканда, байкуш кызды бычаксыз, мылтыксыз эле терүүлөй мууздап койгондой сезилди. Ал эми Арфи менен шаар башчысынын ортосунда өмүр бою көзгө көрүнбөгөн ички кармашуу доорун сүрүп келгендигин ошондо билдим. Себеби шаар башчысы көп жылдар бою күтүп жүрүп, максатына жеткенсип, алардын өлүмүнө анчалык деле капа болгону жок. Буга Хатиптин капысынан көз жумушу да себеп болду окшойт. Ошол мезгилде менин оюма ар кандай башаламан ойлор келди. Лилиянын жанында жаткан Арфинин денесине караганда, ал жан талашып, аябай кармашкан болуу керек. Кийимдери айрылып, ал эмес бир нече жерине бычак менен сайылса да, кыйкырып өкүргөнгө шайы келбей калганы билинип турду. Анткени үстүндөгү чапанына чачыраган кан ошол эле бойдон болуучу. Мындай кайгылуу учурларда баатырлар олуя китептерде гана эрдик көрсөтүшөт эмеспи? Ал эми чыныгы турмушта жан керек дегенде ал эске да келбей калаарын мен Арфинин өлүмүнөн билдим. Биз ошол учурда бири-бирибизге кайрат айтууга да дарманыбыз келбей калды. Заматта баары астын үстүн болуп, өткөн окуяга талып калдык. Бул мезгил жеке гана биз эмес, бүткүл Кашкар шаарын оп тартып жаткан аждаардай сезилди. Шаар башчысы кечээки кара таман киши болгону менен бир аялдын артынан байыган жүрөгү таш, мыкаачыга айланып кетиши мага таң калаарлык эле. Ошондо гана мен жашоону түшүндүм. Биринчиден, Лилия айткандай, турмушта адам баласынын жүрөгү сокур болбош керек экен. Ал ааламды тар кылуу менен бирге аны акыркы чегине жеткирүүчү кара күч сыяктуу сезилди. Экинчиден, адам баласынын жүрөгүнүн сокурлугу байлыктан, дөөлөттөн эмес, ал тургай жөнөкөйлүктөн, начар жашоодон эмес, жөн гана турмушта адамзаттын ар түрдүү жасаган кылмышына кош көңүл кароодон келип чыккан ички сокурлук экенин ошондо араң билдим. Анткени адам баласы ит жандуу, ал мал болом десе мал болот. Жаманбы жакшыбы эч качан өзүнүн тагдыры менен эсептешпейт. Жер үстүндө эркин басып, эркин дем алып, жаратылыштын сулуу көрүнүшүнө ар кандай суктанып, аман эсен басып жүргөнүнө ыраазы болбостон, бирин бири кордоп, кырып, муунтуп өлтүрүп жатканы зээнимди кейитти. Адам баласы өтө эле көп жашаарын билдим. Бирок ушул ченебеген убакыт күнүмдүк болоор болбос акыр чикирге кетип, ааламды жаңыртып жашоону эч ким ойлобогонун сездим. Мүмкүн ошол учурда Загира менен Сыганда мендей ойлошкон чыгаар. Бирок ошондой болсо да, ар кимибиз ушул тозоктуу үйдөн кантип кутулуп кетээрибиздин амалын таппай жатканыбыз бири-бирибизге маалым эле. Таңды таң аткыча шам күйгөн бөлмөдө аза күтүп олтурдук. Загира шаардагы жакындарына Төлөш менен Имашты чуркатты. Уккандар көргөндөр бир үйдөн эки өлүм чыкканына бир чети кайгырышса, экинчи жагы мындай жорук дегеле Кашкар шаарында болуп көрбөгөндүгүн, түздөн түз шаар башчысы күнөөлүү экенин көрүп билип турушса да, ак сакал, көк сакалдарда күңк мыңк этишкени менен ачык айта алышпады.
Өлүктү көргөнү келишкендердин кээ бирөөлөрү бул сөздү баштаганы келе жатышса, койсоңчу, өлүк тиригиңди көрөйүн. Жарык дүйнөдө жаныңды сүйрөп жүрө берсеңчи. Кудай албагыр десе, сенин колуңдан соодагерликтен башка эмне келет? Шаар башчысынын байлыгы, дөөлөттүү жазалоочулары турбайбы? Аны менен кармашпа. Сага да табыт даяр болот, деп аялдары күйөөсүн түрткүлөп жатты. Ошону менен баарынын оозу жабылып, жанаша жаткан эки табыттын жанында үйгө кирип чыгышып аза күтүштү. Шаар башчысы үйгө кечке жуук келди. Табытка келип кеткен көп болушту. Анткени хатиптин кызы Лилияны же Арфини сыйлашкандыктан эмес, жөн гана бир үйдөн бир мезгилде эки өлүктүн чыгышын өз көздөрү менен көрүү үчүн келип жатышты. Анын үстүнө карыган Арфи өзүнүн кызмат өтөп жүргөн ханышасын сүйүп калып, ага шаар башчысы каршы болот да экөөнү баш коштурууга тоскоолдук кылгандыгы үчүн Арфи адегенде кызды өлтүрүп андан кийин өзүн өзү бычак менен сайыптыр деген дамбанын ушагы шаарга шамалдай тарагандыктан элдин аягы күндүр түндүр үзүлбөй жатты. Шаар башчысы элдин аягы сууп калган ченде Загиранын жанына келди да: "Кымбаттуум, мынча эмне өксүп ыйлайсың? Баарыбыз жер түбүнө бирде болбосо бирде киребиз. Албетте, Арфи менен Лилиянын өлүмүн менден көрүп жатасыңар. Андай эмес, жаркыным. Лилиянын капысынан өлүшүнө түздөн түз себепкер көзүнүн сокурлугу. Менин бар болгон күнөөм өзүнө жараша жооп кайтарганым. Дамба менен Арфинин ортосунда өздөрүнчө кеги болуу керек. Ошон үчүн жайлап салды. Бир тентиген сел саяк үчүн мен жакшы кызматкерим Дамбадан ажырагым келбейт. Бул атайлап камдалган өлүм эмес, кокустуктан болду. Ажал тирүүлүккө карабайт. Каалаган күнү колдон жетелеп кете берет. Бул экөөнүн өлүмүн башка түшкөн кырсык деп гана ойлоо керек, деди шаар башчысы. Загира ыйлаган бойдон тура берди. Үн катканы жок. Бир гана сыган аны жылаңачтай жалт карап алып, муштуму менен жерди катуу коюп, эчкери ыйлап жиберди. Сыган шаар башчысына болгон күчүн, ызасын кара жерди канк эттирип ургандан чыгарып алгансыды. Кээ бир адамдардай денесин тыткылап өкүрүп, бакырганы да жок. Шаар башчысынан өч алууга шайманын келтирбей жаткан тагдырдын, эрксиздиктин, күчсүздүктүн кайгысы сыгандын буту колун тушагандай болду. Ошол мезгилде ааламда эч бир жан ойлогон өч алуу анын жүрөгүнө кайнап чыкты. Ошондуктан шаар башчысы сыганга кайрылып, үн да катканы жок. "Мен сага эмне деп жатам, жаркыным? Жооп кайтарбайсыңбы?" деп бакырды. "Өлгөндөрдүн тынчын албаңыз, улуу урматтуум", деп Төлөш колун куушуруп башын ийди. "Мен сага сүйлөп жатам, Загира", деп ачууланды. Загира үн катпай местейип тура берди. "Чш, акырын, улуу урматтуум", деди эшиктен аза күткөнү келишкендердин бирөөсү. "Ай, жооп берчи. Же кулагың дүлөй болуп калса да", деди. Загира мурунку калыбынан козголуп да койгон жок. "Сен мени өзүңдүн унчукпаганың менен чекеге атып өлтүргөндөй кылдың го", деп этегин кагынып эшикке чыгып кетти. Бул мезгил жай эбак кетип, күз болуп калган учур болуучу. Ошондуктан Арфи менен Лилиянын сөөгү арадан 3 күн өткөндөн кийин коюлду. Алардын да көрүн сыган өз колу менен казып, Юз Мухаммеддин жанына жанаша койду. Ошол мезгилде Лилия менен Арфинин өлүмүн көрүшкөнү келгендерге тамак аш да даярдалган жок. Баарыбыз тикебизден тик туруп аза күттүк. Бул жөнүндө шаар башчысы Загирага келип эскертти. Бирок Загира ага таптакыр үн катпай койду. Төлөш менен Имашта ушул учурда ашканага аралашкысы келбеди. Мага бул үйдүн байлыгы да, ырыскысы да Лилия менен кошо көмүлгөндөй болду. Арадан бир топ күндөр өттү. Күз келип калган. Шаар башчысынын үйүнүн тегерегиндеги бак дарактардын жалбырактары саргарып түшүп, гүлдөр эбак соолган. Анда санда гана сары жалбырактар абага калкып, учуп барып, Лилиянын же Арфинин мүрзөсүнүн үстүнө түшөт. Кечкурун Кашкар тоосунан урган муздак жел шаарды каптап, кээде куюн болуп, шаардын чаңын асманга чыгарып жатты. Бул күздө какшаал тараптан соккон катуу шамал майда чүйдө үйлөрдүн чатырларын учуруп, бактырактарды сындырып, шаарда жашаган элдин тынчын, аба ырайы алып жаткандыгын күндө базарга барышкан Төлөш менен Имаш айтып келип турушту.
Сыган болсо мурункусундай эч ким менен ачык айрым сүйлөшпөй калды. Устачылыкты да көңүлсүз жасады. Бир гана бизге алып келе турган буюмдарды мурункудай дамба алып келбей, башка адам жеткизип, жасагандарыбызды ошол адам алып кетип жүрдү. Эртелгеч бакчанын арасына үч мүрзөгө Сыган барып, көз жашын көлдөй төгүп кайра келет. Лилия менен Арфинин өлүмүнөн кийин анын ич оорусу кайра башталды, бирок ал төшөккө да жатып калбады. Анын мындай абалын көрүп, мурункудай батына да албадым. Ал үйдөгүлөрдүн баарын Юз Мухаммеддин, Лилиянын, Арфинин өлүмү туш-туш жакка бөлүп жарып кеткенсиде. Шаар башчысы болсо коноктун үстүнө конок чакырып, үй кызматчылардын баарын жекирип, тамак аш жасатып, шарап ташытып, бийчи аялдарына, базардагы соодагерлерине Юз Мухаммеддин үйүн тебелетип тепсетип, апийимге кызып калган мезгилинде бийчи кыздар менен келиндердин колуна урунганын эле жетелеп, Лилиянын бөлмөсүнө түнөп калуучу адат пайда боло баштады. Бул кылыктарын көрүп билип турса да, Загира үн катпады. Аны жок сыяктуу сезди. Лилия менен Арфи өлгөндөн бери Загира үйдүн дарбазасынын оозун кайтарып жүргөн жигиттерди үйүнө ээрчитип келип, бир топко сүйлөшүп, алардын колдоруна дилде берип жиберүүчү болду. Загиранын эмне үчүн минтип жүргөнүн билген да жокпуз. Күндөрдүн биринде Загира Сыган экөөбүз жаткан бөлмөгө келди да: "Силер бул үйдөн таптакыр кетишиңер керек. Антпесеңер шаар башчысы мага шылтоолоп, силерди биттеп салышы мүмкүн", деди аптыгып. "Эмне үчүн, ханышам?" деди Сыган ордунан ыргып туруп. "Силерге чейин эле биздин үйдө далай адамдар жазаланган. Алардын баары бычылып, анан эркиндикке жиберилген. Анын шылтоосу үйдөн качып Загирага сөз айтышкан деген жалган жала. Бул кылык жоруктарын силер да ар дайым эле угуп жүрбөйсүңөрбү?" деди эшиктен кирген бойдон олтурбай. "Ооба ханышам, бирок бизди эч ким чыгарбайт. Дарбазанын оозу түнкүсүн бек, дубалдар болсо кайтарылуу. Кантип кете алабыз?" деп башын жерге салды. Мен сүйлөштүм. Лилиянын бөлмөсүндө болгон асыл таштардын баарын үстүнө дагы дилде бердим. Алар эч кимге айтышпайт, өз жакындарынан коркушат. Силер Бейшань тоосун көздөй качкыла. Ал жерде деле мал баккан адамдар кездешет. Ызы чуу басылганча из жашырып жашаш керек. Оңтой келгенде каалаган жагыңарга кете бересиңер. Бейшань тоосу жакка сакчылар издеп бара алышпайт. Анткени ал Кашкар шаарынын батыш жагында эмеспи. Ага жете албай калсаңар, Тарим Хотан же Кашкар дарыясын бойлоп кеткиле. Анткени адам бул жерди көп кыдырган киши. Бадалдуу жер. Алардын арасынан төө кирип кетсе да көрүнбөйт. Жайында жапай жер жемиштер көп өсөт. Кышында ал жерге көп кар жаабайт. Карандай суук болот. Бул убактылуу силерге ыңгайлуу болор дейм. Анткени шаар башчысы силерди ал жактарга качты деп ойлобойт. Адам жашоосу ал жакта жокко эсе. Силерди Кашкар шаарынын айланасынан же эң алыс 3 турпан кыштактарынан издештириши мүмкүн. Анткени Кашкардын соодагерлери ошол жакка көп катташат. Какшаал, Сургун, Акжарда жашашкан кыргыз казактарга биздин сүткорлор болор болбос кездемелерди колдоруна карматып, Каракүл, Илбирстин, Жолборстун ошондой эле сүлөөсүндөрдүн койдун жүнүнө алмаштырылат. Алардын Кашкар шаарындагы атайы иштеп чыгаруучу ишканаларга берип, анан базарга алып чыгып сатышат. Ошон үчүн силерди ошол жактан акмалап калышы мүмкүн. Өзгөчө силерди Ак Суу, Жаркент шаарларынан издешет. Анткени Кашкар шаарынан запкы көрүп калган адамдар ошол тарапка барып баш калкалашат эмеспи, деп Загира жерге салынган килемдин үстүнө тизе бүктү. Мага качуунун деле кажаты жокко. Анын үстүнө мен силерди аяйм. Же болбосо Лилия менен Арфи өлгөндөн кийин бул үйдү өрттөп жибермекмин. Ачык айткандыгым үчүн кечирип коюңуз, деп башын мыкчып ыйлап жиберди. Аныңа рахмат Сыганым. Мен түшүнөм. Бирок кандай болбосун, жүрөгүңдө ошол сүйүү жашаш үчүн жашашың керек. Ким үчүн кымбаттуу ханышам? Ким үчүн жашайм? Менин жашоом Лилия көз жумгандан бери бүттү. Жүрөгүм, өпкө боорум кайгыдан эзилип кеткен окшойт. Ичимден кан өтөт. Улуу урматтуу ханышам, мен өтө эле сезгичтигимден ич оорулуу болгонмун, деп көз жашын аарчыды. Лилия үчүн жашаш керек. Эки сүйүшкөндөрдүн бир мезгилде көз жумушу жомоктордо, олуя китептерде гана болот.
Ал эми чыныгы турмушта бирөө гана бирөө үчүн экинчиси жашай берет. Анткени ошол сүйүүсүн калган укум тукумуна санат насыят, мурас катары калтырыш үчүн. Ал сүйүү сенин бала бакыраңдын башынан өтөт. Адам баласынын жүрөгүн титиреткен сүйүүнүн керемети кылымдан кылымга жашап келе жатканы менен сулуу деп айтаар эле ыраматтылык атам. Атам көп окуган, көп эл жерди кыдырган, турмуштун ачуу таттуусун көп көргөн олуя киши го. Ич күйдүлүктөн, кайгыдан өз жүрөгүңдү өзүң малып аласың. Андан эмне пайда? Биздин үйдөн дагы бирөөлүк чыгат. Аны менен шаар башчысынан өчүңдү ала албайсың. Кандай оорчулук болсо да жашап өчтү алыш керек. Анткени таптакыр бычылып калбагандан кийин жер үстүндө тирүү болсоң бирөөнө баш кошосуң. Сүйбөсөң да жарын катары сыйлайсың. Сенден укум тукум калат. Аларга ушул Лилия менен болгон шордуу сүйүүңдү качандыр бир убакта өмүр бою сактай албай айтып бересиң. Ал ага насыят, акыл, түбөлүк тарбия болуп кала берет. Мени кечирип кой, акыл үйрөткөндүгүм үчүн. Менден улуусуң, көптү көрдүң. Бирок Лилия өлгөндөн бери акыл токтотууга кудуретим жетпей жатат. Мен алар өлгөндө аз жерден жинди болуп кете жаздыганмын. Башымдан өткөн чындыкты, жашоодон көргөн билгенимди айтып жатам сыганым. Бир кезекте мен өзүмдү сүйүүм үчүн силерди азап тозоктон кутултам деп убада бергенмин. Эми ошол учур келди. Ошондуктан өзүңөрдөн сурайын деп келдим, деди Загира. Качан качсак болот? Деди сыган. Учуру келгенде, ага чейин акырындан камдана бергиле. Экөөңө тең шаар башчысына билгизбей илбир сичик тиктирдим. Бейшань тоосун көздөй бет аласыңар. Ал жак суук деп угам. Хотан дарыясынын бойлоруна кар жаабаганы менен карандай суук катуу болот. Жылуу өтүктө камдатып койдум. Силердин кача турганыңарды Төлөшкө Имашка да айтканмын. Ошондуктан күйөөм үйдө жок кезде кийим тигүүчүлөргө барып даярдатып жүрүштү. Жолго тамак аш 1-2 жылга кыйналбагандай дилде берем. Баары даяр. Учурду гана күтүш керек, деди Загира ордунан туруп. Рахмат улуу урматтуум. Өлөр өлгөнчө жакшылыгыңызды унутпаймын, деди Загиранын бутуна чөгөлөп. Эч нерсе эмес. Бир апта эптеп чыдагыла. 3-4 күндөн кийин шаар башчысы Яркенди шаарына 10 күнгө кетет. Аны ошол жакка чакыртып жатышыптыр. Кейпи катуу козголоң болгон окшойт. Ошолордун чыр-чатактарын териштиргени барат. Ал учурду мен айтам, деп чыгып кетти. Сыган экөөбүздүн сүйүнчүбүз койнубузга батпады. Ар кандай үмүттөндүк. Бир маалда ал мындан кийин ырдаган ырым, черткен күйүмдүн баары, ал эмес гитарымдын, кыл-кыягымдын кылдары да түбөлүк Лилияга арналат. Ал жөнүндө ырдаган ырларымды тоолор алакандай Кашкар шаарына Испаниядан көр жашоо үчүн тентип келген сыгандын кайгылуу сүйүүсүн бүт аалам өзүнүн жаңырыгы менен төгөрөктүн 4 бурчуна жеткирет. Аман болсом болду, деп мени далга таптады. Сөзсүз аман болосуң, деп ага жалооруй карадым. Ким билет, Жамил, ичимден эле кан өтүп жүрөт. Лилия өлгөндөн кийин өпкө боорум эзилип кеткенсиде. Турмуш жөнүндө көп унчукпаганым менен андагы тескери көрүнүштөрдүн баарын жүрөгүмө катуу кабыл алам. Адамдар эмне үчүн мындай же тигиндей көзгө оңой менен көрүнбөгөн кылмыштарды жасашат? Эмне үчүн эркек аялдар бир төшөктө жатышып, бири-бирине душмандык кылышат? Адам ааламга тамак жеш үчүн эле же көр дүйнөнүн артынан кууш үчүн эле жаралганбы? Эмне үчүн адамдардын жүрөгү адам тебелейт? Акылман олуялар ааламда кандайча кор болушат? Аларга жаратылыш өзгөчө күч бергенде жамандык кандай себептен аларды тебелеп калган? Деген суроолор менен жүрөгүмдү Лилия өлгөнгө чейин эле кыйнап келди. Сыртымда жымыңдап күлгөнүм менен ичимдин баары толгон кан. Жашоодо адамдардын бири-бирине жасаган кылмыштарын ойлоп, алапайымды таппай кыйналуучумун. Кээ бир адамдар ичип жегенине ыраазы болуп, турмуштун жаман жакшысына кайыл болуп жүрө берет. Аларга сенин капаңда, ичиңден сыздаганыңда, ооруганыңда баары бир. Эмне үчүн ушундай жаралып калгансың? Деп бирөөлөр сенден сурабайт. Ошондой адамдарды көрүп, ал үчүн уяласың. Ал сени макоо деп шылдың кылат. Жашоону билбейсиң. Ошон үчүн кулсуң. Өмүр бою кул бойдон каласың деп шылдыңдап басып кетет. Мен окуганым жок. Турмуш мени окутту. Көргөнүмдү айтып жатам.
Аронду өлтүргөнүмө капа болбойм. Мен анын өлүм алдында кылган кылмышы үчүн уялдым. Канте ушундай күнөө менен жер үстүндө адам болуп басып жүрөт деген суроо менин жүрөгүмдү эчен түн кыйнаган. Көрсө андай шумшуктөр ааламда эң эле көп экен. Бири өлсө, экинчиси туулап турбайбы? Бул жырткыч ааламда жоюлбайт окшойт. Ушул түбү түшкөн чексиз суроолорго кайсы олуя жооп бере алат? Андай адам ааламда жокко деп ойлойм. Себеби жашоодон дейин десең кечээки ашка кийимге жетпеген кара таман шаар башчысы жүрөксүз, таш боор, ырайымсыз камкор болуп чыга келди. Ал эмес адам баласы угуп көрбөгөн тери укмуштуу киши бычмай, кыздарды чыңыртып, зордомой, оорусу кайдан келди? Ага бирөөлөр үйрөткөн жок да, чынбы? Анысы аз келгенсип, дүнүйө кор. Жетишпейт дейин десең, баары бар. Каалаганын кээт, ичет. Ушундай адамдардын ааламда бети чымырабай жашап жүрүшкөндүктөрүнө таң калам, Жамил. Сен айтчы, Жамил, эмне себептен алар үчүн мен урушум керек? Алардын акмакчылыгы менин акмакчылыгымдай сезилип, күйүп-бышып, далай ооруп, ичимден жалаң кан өткөн күндөр болду го, деп көзүн жашылдантты. Сен алар үчүн уялганың өтө сезгичтигиң го. Айбандан айырмабыз болгондон кийин өтө жогорку уяттуулукта болушубуз керек болуучу. Сен жанагы желмогуздар үчүн уялганың адам деген атты булгабоо керек экенин терең түшүнгөнүң. Анткени сен адамсың да, дедим аны карап. Мейли, ошондой эле болсун дейли. А эмне үчүн адамдар жер жүзүндө жасаган кылмыштары үчүн уялышпайт? Деди өөдө туруп. Уятсыз жаралышкандыр, дедим. Уят кайдан пайда болот? Ким билет, башым жетпейт. Түпкү негизги саптала турган учугу болуш керек да. Ооба, ошол кайда? Билбейм. Мына, кептин баары ошондо. Эгерде шымдын арты жыртылып калса, уялганыңдан сыртка чыга албай, жамагыча шашасың, жип таап, ийни саптайсың. Баягы айрылган жериңди жымырып, жылаңа четиң көрүнбөш үчүн тигесиң. Ал бүтөлөт. Ал эми адамзаттын уятынын айрылган жерин жамаганга ийне да, учук да табылбай келе жатат. Анткени адам баласынын маңдайына бүткөн жалгыз чындыкты өзүнүн пайдасы үчүн кол кылып жумшайт экен. Чындыкты аттап өтүп, эмне болмок эле деп кош көңүл мамиле жасап коюунун натыйжасында жанагындай өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон таш боорлор, уятсыздар көбөйөт. Жер үстүндө жашаган ар бир адам чындыкты өздөрүнө кул кылып жумшабай, аны өз жайына койсо эле баар жайында болгону жатпайбы? Адамзаттын уятсыздыгын жамап кое турган чебер күч бир гана аң сезим менен чындык. Биздин жыртылган уятыбызды жамай турган учук, сапталуучу ийне мына ушул. Бул да адам баласынын турмушунда чечилбеген бир маселе. Мен муну күндүр-түндүр ойлоп жүрүп таптым. Ошондуктан мен ааламга, жерге экинчи төрөлдүм деп эсептейм. Мейли, ааламда жаман жашайын, бирок мен эч качан өзүмдүн кызыкчылыгым үчүн чындыкты аттабайм. Жашоодо менин эки максатым бар. Биринчиси чындыкты көз менен даана көрүш, экинчиси Лилияга болгон сүйүүмдү даңазала урдаш. Ошон үчүн жарык ааламда жашагым келет, деди сыган бетин сылап. Сен, сыганым, олуялардай сүйлөдүң го? Жок, Жамил. Менин өтө уяттуулугум, көргөн азап тозогум ушул ойго алып келди. Эмне үчүн ушундай шордуу жаралып калганмын деп өзүмө өзүм Аронду өлтүргөндөн кийин күн-түн уктай албай кайгырчумун. Ал эле дейсиңби? Колумда жоктор устаканага буюмдарын жасатканы келгенде, алардын берген дилдесинен уялып, 7 өмүрүм жерге кирүүчү. Ошондуктан алар берсе да алуучу эмесмин. Атам менен энемден ушул туурасында көп тил угуучумун. Ал эми кичине кейпимде бирөөлөр кайгысын кеп кылса, андан мурун мен ыйлаачумун. Испанияда жүргөндө энем жарыктыктын колу өтө эле кармаак эле. Бирөөлөргө көзгө ачып жатып, анын капчыгын көз көрүнө уурдап алды. Уялганымдан береле бер деп чыркырадым. Энем уялганынан кечирим сурап, кайра өзүнө берди. Ошондой энем үчүн тигил кишиден уялганымды айтпа. Ошондой кылмышын энем мага көрсөткөндөн көрө мени атып салса болмок. Уялганымдан 7 өмүрүм жерге кирди. Үйгө келгенде энем мени аябай урду. Энемдин жасаган кылмышы үчүн аябай ооруп калдым. Ошондо ичимден биринчи жолу кан өттү. Кийин өнөкөт болуп кетти. Бая күнкү мелдеште Лилияны сүйгөндүгүм үчүн
жылаңат чечиндим. Шаар башчысы убадасына турат го деп ойлодум, бирок тигил балык мээлер мага түшүнбөдү. Мен ушул мезгилде көргөн азап тозогум, Лилия менен Арфиден ажыраган кайгым эски оорумду козгоп жатат, деп башын жерге салды. Мүмкүн быйылча качпай кое турарбыз. Күн да сууктап калды, дедим. Жок, качабыз. Бир күн болсо да ушул үйдөн сырткары эркиндикте болгонубуз жакшы. Эч нерседен коркпа. Эл арасына барсак, гитар чертип бийлеп жамбагабыз. Мен сага үйрөтөм. Чын элеби? Дедим сүйүнүп. Ооба, Жамил. Мен сага турмушумда көргөн чындыктарымды айтып жатам. Билимим болсо бийди, гитарды башкача үйрөтөт элем. Көр жашоону жашаш үчүн турмуштун оңунда, солунда көрөсүң. Антпеске арга жок. Дүйнөдө жаш туруп өлүп калган жаман. Эртеби кечпи баш ошого байланган дечи, бирок өлүм адамга эрте келбесин. Анткени тагдырдын татаал сырларынан түбөлүк ажырап каласың. Мени сен сынган деп атап жүрсөң болот. Эмнеге? Лилиядан ажырадым. Мында бир сындым. Мөөрөйдү утуп алып, шаар башчысына алдырып жибердим. Мында тагдырымдан сындым. Адам баласы үмүт менен баарына чыдай берет тура, деди мени жал ооруй карап. Мен үн катканым жок. Манел Лилия менен Арфи өлгөндөн бери мага биринчи жолу чечилип сүйлөшө эле. Ошол учурда аябай өзгөрүп кеткен болуучу. Эмнегедир менин көзүмө өңү ширидей карарып, чачынын актары көбөйүп кеткенсиде. Бирок ошонун баарын мен Лилиянын кайгысынан кийин го деп ойлогонмун. Анын ич оорусуна эч кандай деле көңүл бөлгөнүм жок, ошентсе да ушул мезгилде сыган оорусунан катуу кыйналды. Мен болсо кайгынын баарын жүрөгүмө көтөрүп жүрө бердим. Башка бирөөлөргө айта албадым. Анткени шаар башчысынан башка бул үйдөгүлөрдүн баары өздөрүнчө санаада, кайгыда болушту. Дүйнөдө ичтен сызган жаман экен. Эч бир жанга бугуңду айта албайсың, тартынасың. Ошол себептен болсо керек, Лилия менен Арфи Юзмухаммеддин өлүмүнөн кийин таптакыр керди чыкты адамдарга көңүл кош болуп калдым. Мурун шан шөөкөттөргө кызыгып, ал эмес мен качан ушундай байлыкка жетем деп ойлочумун. Азыр болсо мунун баары утурумдук гана шаттык, кооз дүйнөнүн баары көздүн кумары экенин сездим. Мен өз тагдырымдан турмуштун башка байлыгын каалап жаттым, бирок эмне байлык экенин өзүм да түшүнө албадым. Хатиптин тирүү кезинде бөксө жерим толгонсуган, эми ал жок. Бул үй мага каңгыраган караңгы кайгы болуп көрүндү. Арфи мен үчүн терең ойлордун жолун чапкан, чаалыкпаган күчтөрдүн алдындай сезилүүчү. Ошондуктан ичимдеги толгон токой ал жөнүндөгү армандарымды сыганга айта албай олтурдум. Анткени анын жарасын ырбатып алышым шексиз эле. Лилиянын шыңкылдап күлгөн таза күлкүсү дайыма көз алдыма тартылып турду. Бул күлкүсү анын турмушта таза бойдон калганын айгинелөөчү. Ал көз алдыбызда болуп жаткан жаман кылыктарды көрө албады. Укса да жүрөгүнө өтө жакын кабыл албаса керек эле. Лилия менин көзүмө кыштыр жайдыр тоонун боорунда өсүп турган кызыл гүл сыяктуу сезилүүчү. Анын татынакай мүнөздөрүн айгинелеп, турмушта бапестеп өстүрүп турган үй кызматчысы Арфи болуучу. Ошондон болсо керек, жаман сөз сүйлөгөн адамды такыр жактыруучу эмес. Ал сыгандын өз алдынча турмушка ой жүгүртүүсүн өтө жактырып, анын жашоодогу төмөнкү түшүнүктөрүн кайра-кайра сурай берүүчү. Ааламда жашап жаткан адамзатка жердин борбордук чеги кандай табылышпаса, дал ошондой эле жашоонуку да ушул мезгилге чейин табылбай келе жатат. Атам заманынан бери карай олуялардын жүрөгүн кыйнап келген эң негизги бир гана суроо болгон. Ал адам баласынын жашоодо жыртылган жерин жамоого жамаачы, саптарга ийне жоктугунда. Экинчи бир маселе, жашоо тиричилигибиздин борбордук чеги турмушта кайсыл жерде? Эгер болсо ал кайда? Эгер билсең сен айтчы, Лилия. Эч кимиң бул суроого жооп бере албайсыңар. Эмесе жакшылап угуп тургула. Адам баласынын турмушунда төбөлүк таяна турган борбордук чек бар экен. Ал өзүбүздө. Адамзат жаралгандан баштап эле турмушубуздун төбөлүк таяна турган борбордук чеги бар экенин ойлошпоптур. Турмуштун кандай гана кырдаалында болбосун, адамдардын арасынан ач көздөр, таш боорлор, дүйнө корлор, жырткычтар, бакан ооздор, көрө албастар, мыкаачылар адам баласынын баарына бирдей жашоо берсе да чыга берет. Буга эмне себеп?
Анткени адам баласынын өзүнүн керт башына болгон чындыкты, абийирди өзүнүн кызыкчылыгы үчүн кулдай жумшап, турмушта болоор болбос нерсе үчүн, башкалардан артыгыраак жашаш үчүн аларды сатып, аларды оңго да, солго да пайдалана берет. Ошондуктан жер үстүндө жашап жаткан ар бир адамдын карманар борбору жоктугу мына ушунда. Эгерде ар бир адам ошол абийирди, чындыкты, акыл эсине бекем бекитип койгондо, ааламда жашап жаткан адамдардын жашоо тиричилиги таптакыр башка болмок. Мындай болушу мүмкүн эмес, анткени ортобузду бекем тосуп турган күнүмдүк жашоого зарыл көрө оокат бар. Бул адамдын акылына сыйбайт, анткени убакыт, жашоонун өсүү жолу бар. Адам баласынын көрө оокатын токтотуп коюуга болбойт. Ааламда жашап жаткан ар бир адамдын чындыгын, абийирин чогултуп келип, бир жерге топтогондо жашообуз кандай сонун болоор эле. Анда убакытта, жашоого зарыл түрдө керек көрө оокатта, чындык менен абийирдин пайдасына өтмөк. Адамзаттын турмушта таянуу борбору мына ушул экен. Улуу урматтуу периштем, мен башкалардай билимдүү болгондо, мүмкүн илимдин тили менен түшүндүрмөкмүн, дечү Сыган. Лилия Сыгандын бул сөздөрүнө кубанып гана үн катпай тим болуучу. Сыган экөөбүз баягы эле бөлмөбүздө сүйлөшүп олтурдук. Бир аздан кийин эшиктен Төлөш келди да, мени Ханыша менен шаар башчысынын бутун жуудуртканы алып кетти. Загиранын жата турган бөлмөсүнө барсам, шаар башчысы ал жерде экен. Мен эшиктен кирээр менен акырая карап алды да: "Сен өз милдетиңди унутуп калдыңбы? Кечиресиз, улуу урматтуум. Устаканадан Сыган экөөбүз азыр эле келдик", деп колумду куушуруп таазим кылдым. "Хатип, Лилия Арфи өлгөндөн бери акыл эсиңерден ажырап калгансыңар да. Ал эми Ханышаң болсо дудук болду да калды. Үн катпай коркуткандан көрө тирүүлөй чекеге атып өлтүргөн жакшы эмеспи?" деди Загирага башын буруп. "Улуу урматтуум, мен сенден бир гана нерсе сурайын, ошого жооп бересиңби?" деди бутун чылапчынга коюп жатып. "Жок, мен сурайын, ошого жооп бер", деди Загира каардуу. Сура", деди шаар башчысы анын жанына олтуруп. "Эмне үчүн Арфини өлтүрттүң? Ал сага эмнеге тоскоол болду?" деди Загира бутун жууп жатып. "Менби?" деп ал сөөмөй менен төшүн көрсөттү. "Ооба, сен", деди Загира. "Ал байкуштун бизге эмне кереги бар?" деп каткырды. "Кереги бар үчүн баягы конокто олтурганда дамба менен күрсүйгөн неме жылып чыгып кетишпеди беле? Ошолорго өлтүрттүң", деди Загира ага таамай карап. Жок, антип менден арам ойлоба жаркыным. Арфиде менин эч кандай өчүм болгон эмес", деп тайсалдады. "Болгон. Кантип? Ал Лилияны тигил дамбанын маңыроо баласына алып берген жаткан го", деген ой менен өзүн өзү сайып өлтүрбөдүбү? Өзүң деле көргөн чыгарсың. Үйдүн тайпанына кан чачырап, жүрөгүнө канжар сайылып калганын. Арфинин канжары жок болуучу. Эй жаркыным, өлгүсү келген адамга бычак табуу кыйынбы? Ал Лилияны кызындай сүйүүчү. Сен ошону билесиңби?" "Жок жаркыным", деп көздөрүн Загирадан ала качты. "Койчу. Ой, кудай жалгагыр. Арфинин өлүмүнүн мага эмне кереги бар?" деп бутун жууй баштады. "Керек аябай бар болуучу. Ошон үчүн көзүн тазаладың." "Кандайча?" деп шаар башчысы ордунан ыргып турду. "Сен менин 72 тамырымды чүпүрөктөй тытсаң, Лилияны да ошентмексиң. Бул сенин ооруң да. Ансыз жаның жай албайт эле. Атамдын тирүү кезинде мындай кылмышты жасоодон корктуң. Анткени атам эмики кылыгыңды аямак эмес. Шермендем чыкса, бардык байлыктан ажырап калам го деген ойдо болдуң. Атам өлгөндөн кийин сага Кудай берип салды, анткени бул үйдө корко турган эч кимиң калган жок. Өзүң хан, өзүң бий болдуң да мага көрсөткөн кылыгыңды Лилияга жасагың келди. Турмуштун оңтойлуу шартын күтүп жүрдүң. Акыры анын өлүмүнө өзүң шарт түздүң да Арфинин көзүн тазалаттың. Арфини өлтүрбөсөң ал сени өлтүрмөк, себеби Лилиянын сенден көргөн кордугуна ал чыдай алмак эмес. Анткени ал Лилиянын атасындай болуп калган", деди. "Мына силердин жүрөгүңөрдүн көрөгөчтүгү", деп шаар башчысы Загираны жаакка бир чапты. Ал жаагын колу менен баскан бойдон оозун тыйбай: "Ит, доңуз,
жалгыз өзүңдүн керт башыңдын кызыкчылыгы үчүн чындыгыңды, абийириңди сатып жиберип, Лилия менен Арфинин өлүмүнө себепкер болдуң. Мен сенин жасаган кылыктарыңды шаарга жаят деп турасың го. Андан коркпа, жүрөгүң түшпөсүн. Анткени сенин абийириңди жаманбы жакшыбы жабаар менмин да. Сүйбөсөм да таза каным сага айлуу түндөрдө кошулду. Мен ошону сыйладым. Ал адамга жаралган керемет. Сенден кетип да калбайм. Жашай берем. Оокат тиричилигим өтпөй калат деп коркпайм. Сен өмүр бою менден уялып жүрүп, кылган күнөөлөрүң үчүн азап тартып, акырында өлгөндөй бол, деди. Болду дейм, деп олчойгон буту менен бир тепти да алаканын ушалап, өзүнчө жаш баладан бетер эчкери ыйлай баштады. Мен эшикке чыгып кеттим. Шаар башчысынын ыйлашын биринчи жолу көрүшүм эле. Бөлмөгө келсем, көп күндөн бери жакшылыктуу уйку бетин көрбөй, чарчап чаалыккан сыган уйкуга кетиптир. Мен жылап басып, акырын жанына келдим да, үстүндөгү кийимдеримди чечип, төшөгүмө жатып, эч нерсе ойлобоого аракеттендим. Уйкуга көчүлдүм. Арадан анча көп убакыт өтпөй эле, Загира айткандай, шаар башчысы Тарим түздүгүн карай кетти. Ал убакта Кытайдын батыш жагында жайгашкан азыркы Синьцзянды жалпы жонунан ушинтип аташчу. Бул жерлердин баары Кашкар шаарынын аймагына тийиштүү болуучу. Жергиликтүүлөр Жаркент деп, Кытайлар Яркент деп аташчу. Мына ушул шаарга Хамирахун тез аранын ичинде эле жөнөп кетти. Себеби ал жердеги жөнөкөй адамдар менен жергиликтүү алып сатарлардын ортосунда катуу кагылышуу болуп, ошонун негизи эмнеде экендигин териштирип, такташа кетти. Ошону ким уюштурганын билсе, аны таап, колу бутун кишендетип, ал убакта тирүү өлүктөрдүн аралы деп жашыруун аталган жерге айдашмак. Бул тирүү укмуштуу арал кайда экенин эч бир жан билчү эмес. Яркенди шаары Кашкардан анча деле алыс эмес болуучу. Аралыктары жакын болгону менен чыр чатактары көпкө созула тургандыгын шаар башчысы алдын ала эскерткен жана жакын арада келе койбостугун айткан. Ошондуктан Загиранын айтуусу боюнча кирген чыккан кишилерге шек алдырбай, анын үстүнө кийинки мезгилдерде дамба сакчылары менен кирип чыгып жүрүшкөндүктөн шек санап калбасын дегенчелик кылдаттык да устаканада сыган экөөбүз күндүр түндүр иштей бердик. Арадан 2-3 күн өткөндөн кийин сакчылардын да көөндөр бизден тынды окшойт. Көп акмалабай калышты. Кача турган түндө мурунку түнү Загиранын бөлмөсүнө кирип, бутун жуудурайын десем, бүгүн акыркы жолу сенин бутуңа мен суу куюп берем, деп колумдан күмүш кумганды алып, жерге койду да, бойнуман кучактап, бетимден аймалап өбө баштады. Бутумду чечтирип, суу куюп берип, өзү да үстүндөгүлөрдүн баарын чечип салып, мени гүл жыттанган аппак денесине бекем кучактап жатты. Ааламдагы тирүүлүктүн баары ушул. Экөөбүздүн таза каныбыз кандайдыр ааламдын балкыган кереметине туш келе калгансып, баардыгын унуттум. Турмушта билген көргөн коркунучтардын баарын көзгө, денеге сезилбеген шамал алыска айдап кеткендей болду. Бул түнү дубалда жанып турган шамдардын шооласы Загира экөөбүздүн жүрөгүбүздүн жарыгындай сезилди. Андан экөөбүз тең уялып жаткансыдык. Адам баласынын мындай учурда көздөрү балбылдап көөт экен. Анткени Загиранын капкара каректери менин карегиме сиңип кеткенсиде. Мен өзүмдүн бүткөн боюмду ошол жалындуу каректен бошото албадым, анткени мындан кийин бул арап сулуу келинди түбөлүк көрбөй калам го, деген ой менен ушул жолу көзүмө кандай көрүнсө, жүрөгүмө кандай сезилсе, ошондой сактап калууга аракеттендим. Бирок Загиранын жанып турган кара каректеринен ажырай албадым. Денем өзүнчө кандайдыр бир үнсүз келип тийген чагылгандын учкунундай зырпылдады. Загира экөөбүз эмнеден жаралсак, ошого чок болуп күйүп бара жаткансыдык. Анын узун колоң кара чачы эки ийине түшүп, кандайдыр көк деңиздин толкунуна бириң дегенсип, менин демимен тал-тал болуп желбиреди. Мына ушул оңой менен тутулбаган көз караштар бири-бирибизге эбегейсиз бийик да, сулуу да болуп көрүндү. Бул кедейлигибизден, байлыгыбыздан, сулуулугубуздан, мокочолугубуздан эмес, жөн гана оңой менен кутулуп кете алгыс сыйкырдуу күчкө чырак болуп жанып жаттык. Загира улам-улам мени үнсүз сөзсүз өпкүлөп, көз жашы менен жүзүмдү жууй берди. Мен анын гүл жыттанган денесине башымды сүйөп жата бердим да, төмөнкүлөрдү ойлодум. Эмне үчүн Загира мени ушунча жакшы көрөт? Же мен ошондой эле жакшымынбы?
Анда бул сөзсүз түрдө сыганды сүйүш керек эле. Сүйүүнүн керемети улуу кичүүлүктү, сулуу менен мокочолукту, сокур менен көздүүлүктү тандабаган, жаманды жакшыны ылгабаган жаратылыштын сыйкырыгы. Баары адам баласынын жүрөгүндө турбайбы? Сүйүүнүн акылдуулугу, кереметтүүлүгү ылгабастыкта экенин ошондо түшүндүм. Жашоодо дене менен сезип, көз менен көргөн нерсени адам баласы өтө кылдат байкашы керек экенин ошондо түшүндүм. Ааламда жашаган адам баласындагы кырсыктар отурумдуулуктан гана чыкпастан түбөлүктүү да болот турбайбы? Анын зыяны акыры бир күн өзүнө тийбей койбойт экен го деген ойду болдум. Ушул мезгилде тынчымды Загира бузду. Ал бөрсөйгөн ээрди менен көзүмдөн өөп төмөнкүчө сурады. Эмнени ойлоп жатасың? Лилия менен Сыган оюма түшүп кетти. Менчи, сенин жаныңда жатпаймынбы? Ооба, ошондой. Деги сүйүү эмне экенин билесиңби? Жок, ал башыман өтө элек. Сен мени жакшы көргөнүң эле жетиштүү болгонсуйт. Мен ушуга таң калам. Ойлоп, акылым жетпейт. Ыйласам көз жашым чак келбейт. Анткени бир заматта көргөн кордуктарымды унутуп калдым. Алар болгонбу же болбогонбу мага түш сыяктуу сезилип кетет. Ал эмес Лилиянын, Арфинин, Юз Мухаммеддин өлгөнүнө да көп ишенбейм. Өздөрүнүн ханышаларынын койнунда жаткан жомоктогу кулдар гана болушкан, бирок кулдан айырмам кандай? Ал эми сен болсоң сыйкырдуу араптардын келинисиң. Анткени жашоодо көргөн, кыйналган запкымдын баарын агызып кеттиң, деп төшүнө башымды койдум. Сенин менде арманың жокпу? Деп чекемден сылады. Кайдагы арман? Буга чейин кызмат өтөгөн ханышаларым сендей сыйлаган эмес. Сен менин көргөн кордуктарымды унуттурган гүл азык болдуң. Чынын айтсам, мындай бейиштин төрүнөн ажырагым да келбейт, бирок ажырабаска аргам жок. Өлүп калышы мүмкүн. Кылмыш 40 жылдан кийин болсо да билинет. Акыры бетим ачылса, оюм да ойрон болот, дедим. Буга мен күнөөлүүмүн, а дегенде мен сени сыртыңдан жакшы көрүп калганмын. Кантип? Биздин үйгө тез-тез келип кетүүчү Баритахорда сени аябай мактачу. Эмне деп? Жылаандар ханышасында кызмат өтөгөн үй кызматчы ушунча элпек. Кандай гана жумуш бербегин колунан келбесе да баш тартпайт. Өтө жоош. Энеси дебишчи болгон деп келген сайын сен жөнүндө айта берүүчү. Көрсөм деп дегдеп жүрдүм. Акыры жолуктум. Жакшы көргөнүмдөн алапайымды таппай, түрдүү амалдарды сага көрсөттүм. Аларды сен менин оорлуу кыялым экен деп түшүндүң. Ойлой берип, жинди да болуп кете жаздадым. Күйөөм үйгө келбесе экен деп тилечи болдум. Шаар башчысына билгизбөөгө кандай тырыштым дейсиң? Акыры сүйүүмдүн амалын таппай, ичим канчалык тызылдаса да жүрө бердим. Чыдай албаганда сени зордоп сүйдүм. Сен ыйладың. Ошол тамчы көз жаштарың менен денемди эритип жиберди. Сен наристе бойдон экениңди сездим. Кийин сага бул үйдүн тозогунан кутултам деп убада бердим. Анын учуру келди. Сенчилеп татаал тагдырларды басып өтпөсөм да, сени сүйгөндүгүм үчүн ар бир кан тамырым сүйлөй албай азап тарттыгы. Ал сенин башыңан өтө элек. Убактылуу менин сага болгон сүйүүмдүн кумарына суусуну канган аттай болуп жүрбөйсүңбү? Башыңа келгенден менин айткандарымды эстээрсиң, деп мойнумдан кучактады. Ооба, бирок сенин гүлжыттанган аппак денеңди, колоң кара чачыңды кайда жүрсөм да унутпайм. Сенин мага түбөлүк калтырган кереметиң жерде калбас, дедим. Мүмкүн, деп ал кайра мени бекем бооруна кыса кучактады. Мен кетип калсам кантесиң, дедим. Жашай берем. Жанагы доңуз мененби? Ооба. Кантип? Жамандыр жакшыдыр ал менин күйөөм. Аял деген аял да. Кандайча? Себеби турмушта күйөөңдү сүйбөсөң да барктайсың, сыйлайсың. Жашоонун шарты ошондой. Мениче? Сен башкасың. Экинчиден, мен сени ээрчип кете албайм. Улуумун. Бирок сүйүүнүн кереметтүүлүгү ушунда. Эгер сүйгөнүңө түбөлүк кошула албай калсаң, чагылгандай чартылдап, эстегенде бардык көргөн азап тозокторуң унутулуп, өзүңчө бир жыргай түшөсүң. Менин турмушумда дагы бир сүйүүм бар. Ал атамдан калган мурастар. Ошону көзүм өткөнчө сакташым керек. Бул асылдар атадан балага ташталып келе жатат. Аларды кароосуз калтырганым менин акылсыздыгым.
Эң башкы максат бала төрөшүм керек. Анткени мен аялмын. Эне болуу мага ыйык милдет. Кыз төрөсөм кайра жакшы. Ал бойго жеткенде сени менен болгон түндөрүмдү, сүйгөнүмдү жашырып, жаппай айтып берем. Эркек бала болсо да мейли. Аларга мына ушуларды жоорап берем, деп чекемден сылады. Сенин доңузуң өмүр бою жүрөгүңө кир бутун сүртүп жүрө берсе, ошого чыдап жашайсыңбы? Жок, анте албайм. Арфини өлтүргөнү үчүн өзүң күнөөлүү сезгенсиң. Экинчиден, ал менден коркот. Эмне себептен? Анын кылмыштарын мен гана билем. Ошону элге жаябы деп, ал эмес оозуман чыгарбаш үчүн жалынып жалбарат. Сен ошого алданып калдыңбы? Жок берекем. Жаман, канкор эркекти да адам калыбына келтирип коюу аялдан. Ошон үчүн аял баш кошкон күйөөсүнөн соккон жүрөгү, турмушта жаман жакшысын баамдай турган карагаттай көзү деп ойлойм. Ошондуктан тийген күйөөбүздүн жаман жагын көрүп, билип турсак да, душмандарына айтпай жашырабыз. Антпесе жакын жукундарына тебеленип, тепселенип жок болот. Эркек эмне? Ал жыгылса, булганса да кагынып, силкинип туруп кетет. Анын турмушта булганганы көп билинбейт, билинсе да убактылуу. Ал эми аял булганса, өлмөйүн унутулбайт. Эркекти жаратылыш ошон үчүн эркек деп ат коюптур. Аялдарчы? Биз жаманбыз. Ачууну да, таттууну да көп көтөрө албайбыз. Курсагыбыз тоюп, оозубуз ашка жетип, күйөөбүздөн эркиндик тийгенде көзүбүз бозоруп, эч нерсе көрбөй калабыз. Эркектин жаман жактарын оңдоп кое алабыз, ал эми биздин жаман жактарыбызды оңдош эркектер үчүн оңойго турбайт. Аял жакшысы караңгы үйдө күйүп турган жылдыз деп арабтар бекер айтышпаса керек. Көргөнүңдөн көрө элегиң көп, деди күлүп. Мен сенден бир суроо сурайын, айтып бересиңби? Дедим. Айт, сенден сүйүүмдү жашырбаган сырымды жашырмак белем, деп кучактады. Эмне үчүн атаңа өлөр өлгөнчө күйөөң сени зордоп алганын айтпадың? Ал сени жаман көргөн бойдон көз жумду. Кантип бетим чыдап айтмак элем. Ал ансыз деле өгөй энемден сынып калган. Мурунтадан эле жүрөк оорусу бар болуучу. Шаар башчысынын мага көрсөткөн кылыгына чыдай алмак эмес. Эгер укса, сөзсүз мен үчүн өлүмгө бармак. Ошондуктан мен аны аядым. Лилияга бүт айтып бергенмин. Атам жарыктык өтө эле боорукер адам болуучу. Анын үстүнө өз энемди да абдан сүйүүчү. Ошон үчүн ага ишенип, дүйнө кыдырып кетүүчү. Өгөй эне мага түшүнө алган жок окшойт. Менин доңузума тийип албадыбы? Андан кийин мен ага тебелендим. Бул менин эрким жоктугунан эмес. Корктум. Бизди үйдөн кууп жиберсе, кайда барып Кудайы сурамак элек. Ошол жагы кыйын да. Анын үстүнө атамдын байлыгынын баарын өгөй энем мурас катары Хамирахунга өткөзүп берген. Ошол кордуктардын баарына чыдадым. Өч алганым ушул. Айыбын бетине айтып коркутуп алдым. Эми силерди анын кандуу чеңгелинен кутултам. Качып кеткениңер үчүн Арфини өлтүргөн дамба катуу жазага тартылат, деди Загира үнүн каргылдантып. Сен экениңди билип калсачы? Билбейт. Менден да көрбөйт. Мен андан акырындап өчүмдү ала берем. Сага деген сүйүүм үчүн, атамды мага калтырган мурастары үчүн келечекте балалуу болушум керек. Ошондуктан жашай берем. Азырынча жашмын. Деги арадан көп жылдар өткөндө сөзсүз түрдө балалуу болом. Бул менин оюма такыр келбептир. Сен эркексиң да, мен аялмын. Келечекте энемин. Эркек менен аялдын ортосунда жаралган наристенин жаман жакшы болушу да эненин берген тарбиясынан. Ошондуктан аялдардын акылы уюган алтындай. Ал кар жашын ылгабайт. Түбүндө бир көрөңгү болушу зарыл. Андай болбосо болбойт, деп атам раматылуу айтчу эле. Ошол азыр эсиме түшүп жатат, деди. Лилия өзүнүн көзү көрбөстүгүн кайдан билип алган? Дедим ага кайрылып. Өзүнүн сокурлугун билбеген олуя китептерде гана болот. Атам ошондой китептерди көп окучу. Жарыктык, көзү менен көргөнгө ишенбесе да китептерде эмне деп жазылса, ошого өзүндөй ишене турган. Ошентип жүрүп бир олуя китептен төмөнкүдөй сөздөрдү окуйт. Эгер бала төрөлгөндөн баштап сокур болсо, анын сокурлугун эч ким айтпаса, көзүнүн көрбөстүгүн билбей жашай берет, деп жазылган экен. Атам ал китепти ыйык китеп катары окуп берип, Лилиянын сокурлугу жөнүндө сөз козгобогула деп айткан.
Бул менин кичинекейимде болгон. Ошондон кийин Лилиянын көзүнүн көрбөстүгү жөнүндө сөз айтуучу эмеспиз. Бул бизге ыйык катары болуучу. Үйгө келген кызматчылардын баарына Лилиянын көзүнүн көрбөстүгүн толук түшүндүрүп, ал жөнүндө сөз козгобоого ар биринен ант алуучу. Бирок Лилия көзүнүн көрбөстүгүн кичинекейинен эле билүүчү. Кандайча? Дедим кызыгып. Күндөрдүн биринде биздин үйгө көп коноктор келди. Атам үйдө жок. Мен да 7 жашка чыгып калганмын. Коноктордун балдары менен ойноп олтуруп, бир кичинекей бала Лилиянын көзүнүн көрбөгөнүн айтты. Балдар чынчыл таза болушат эмеспи? Олтурган балдардын баары сыртка кууп чыктым. Ошондо Лилия ызаланып, көпкө ыйлады. Атам кийин билип калса, Арфи мени урушат экен деп корктум. Бир чети Лилияны кароосуз таштаганы үчүн Арфини үйдөн кууп чыгат го деп ойлодум. Анткени Арфинин өңү суук болгону менен бизге көп жомокторду айтып берүүчү. Чынын айтсам, Арфинин айтып берген тири укмуштуу жомоктору Лилиянын сокурлугун өмүр бою билгизген жок окшойт. Арфи биздин үйдөн кетсе, мындай жомокторду көп билген үй кызматчы экинчи табылбасын жүрөгүм сезди. Ошондо Лилияга төмөндөгүдөй акыл үйрөттүм. Сен көрбөстүгүң жөнүндө Арфиге айтпа. Алар бул сөздү сенден укса өлүп калышат. Анан сен экөөбүзгө жомок айтып берген Арфиден да, атамдан да ажырап, жетим калабыз. Алар өлүп калса бизди эч ким бакпайт деп коркуттум. Бул жөнүндө аларга айтпоого убада бердим. Лилия өзүнүн сокурлугун мурунтадан эле биле тургандыгын мага айтып ыйлады. Кийин эс тартканда өзүнүн көрө албастыгын эч кимге доомат кылбады. Анын сокурлугу жаратылыштан болгон кырсык экенин түшүндү. Азыр ойлосом кайгыга бир былк этип койбогон, эбигейсиз күчтүү, акылман экендигине таң калам. Кийинчерээк мени аячуу болду. Кызык, Хатип бул жөнүндө эч нерсе билбей өтүп кетпедиби? Ооба, кыйналбай көз жумганы жакшы болду. Эгер Лилия өзүнүн сокур экендигин айткан болсо, атам ал кайгыдан эч качан көтөрө албайт болуучу. Бизсиз да өз энемдин, өгөй энемдин да кайгысын аябай тартты. Ошол аны карытты, жүрөк оорулуу кылды. Канча элге уят болду, басырынды. Ошону көтөрүш оңой бекен. Мени аялдыкка Хамирахун алып алганда кайгыдан тура албай калды. Атамдын бул кайгысын Лилия сезүүчү, билүүчү. Атамды ал өз жанынан артык көрүүчү. Ушулардын баарын салмактап көрүп, үй бүлөдөгүлөрдүн бирөөсүнө да сокурлугу жөнүндө айтуучу эмес. Мен билүүчүмүн. Ал эмес өзүнчө кайгырып ыйлаучумун. Мен өтө эле жашыкмын. Бул жакшы адат эмес. Ошол себептерден ал атамды тирүүлөй өлтүрүп албайлы, бардык жагынан сак бололу деп мага көп эскертүүчү, деди оор улутунуп. Ал эмне үчүн көзүм сокур болсо да жүрөгүм көрөт деп айтты, дедим. Акылы бийик, ички сезими өтө таза адамдарды Лилия жакшы көрүүчү. Ал эми жаман адамдарды көзү болгону менен жүрөгү кашак турбайбы деп коюшат. Лилиянын жүрөгүн сезгичтикке, боорукерликке, кайраттуулукка, акылмандуулукка жалаң Арфи тарбиялаган. Ал эми менин доңузум Лилиянын атасындай болуп калганы менен Арфи Лилияны сүйүп калыптыр. Ошондуктан өлтүрүптүр деп жок жерден ушактарды шаарга таратыптыр. Деги чындыкка жакындасачы. Силер кеткенден кийин күн сайын ушул үйдүн бакчасына коюлган Лилиянын, Арфинин, атамдын мүрзөсүнө барып эскерип турам. Жайында мүрзөлөрдүн арасына Лилия гүлдөрүн тиктирем. Анткени атам арабтардын ушул гүлүн жакшы көрүүчү. Ушул гүлдүн атынан менин сиңдимдин аты коюлган. Аны тарбиялап өстүргөн Арфи. Көрдүңбү? Адам баласынын тагдыры кандай бири-бирине чиркелишкен. Өмүр бою чечилбес түйүн. Ааламда жакшылар көп. Бирок алардын көпчүлүгү менин күйөөмдөй доңуздарга тепселип жок болуп кетет. Ошондуктан жамандар өтө эле көп. Жашоо кандай татаал жана азаптуу, асыл нерсе. Эч бир акылман мунун токтоло турган чегин таппайт го. Кийин балалуу болсом, көргөн билгендеримдин баарын ага айтып берем, деди. Шаар башчысы, өгөй энеңден балалуу болгон жок беле, дедим. Жок. Анан кантип балалуу болосуң? Андан болбосом, бир топ жылдан кийин сен Кашкар шаарына кайрылып келип, балалуу кыласың да, деп мойнума асылды.
Загира экөөбүздүн ушуну менен сөзүбүз бүттү. Ал түнү көк деңиздин түбүндө сүзүп жүргөн кош балыктай сүйүүнүн кереметине калкый бердик. Бул таттуу Загиранын сүйүүсү далай күндөргө гүл азык, унутулгус жомоктордогу айтылган түндөй болду. Ааламда бардыгын убактылуу унуттум. Кайра бири-бирибизге оролушуп, жуурулушуп, өмүр бою кучактарыбыздан чыкпачудай болдук. Анын жумшак бетин кубарган калың терилүү чор колдорум менен сылай бердим. Загиранын жүрөгүнөн келип жаткан ысыгы чор мойгон оозу менен мени өпкөн сайын жүзүмдү билинер билинбес аймалап жатты. Ааламда адам үчүн эмне керемет болсо, ошонун баары мен Загиранын аппак денесинен өзүмө сиңирип жаткансыдым. Сыртта дабырап жааган жаандын дабышы да кулагыбызга угулбады. Ал мага улам оролуп, кандайдыр эч нерсе менен айтып берүүгө мүмкүн болбогон улуу сезимдин түбүнө бүт денеси менен чөгүп бара жаткансыды. Ал түнү мен таң сүргөнчө Загира менен болдум да, укташ үчүн сыгандын жанына келип, акырын кырданып жатып уйкуга кеттим. Эртеси эч кимге шек алдырбай, эртең менен устаканага бардык. Күндөгүдөй эле иштеп, жасаган буюмдарыбызды дамбанын ордуна келип жүргөн сакчы үнсүз сөзсүз алып кетти. Биз устаканадан кеч кайттык. Загира жолго тийиштүү болгон кийим кечелерди, тамак ашты даярдап койгондугун Имаш сыган экөөбүзгө эскертти. Мен акыркы жолу ханышамдын бутуна суу куюп бергени бөлмөсүнө бардым. Эшиктен кирерим менен мойнума асылып, жашын төгүп жиберди. Дагы бир балекет болгонго деген ой менен андан төмөнкүчө сурадым. Эмне болду? Эч нерсе. Ыйлап жатпайсыңбы? Жөн эле. Эми сенден ажырайм. Ошого эреркеп жатам, деди колун мойнуман албай. Андай болсо бир жөн. Мен дагы коркуп кеткенимденчи. Бирөөлөр биздин кача турганыбызды шек сынап калганго деп. Жок, сенден ажырагым келбей жатпайбы? Ушуга түшүнөсүңбү? Жок, аяйм. Бирок сеникиндей сүйүү башыман өтө элек, мүмкүн келбес. Таптакырбы? Ооба. Кайдан билесиң? Көр турмуштан чамам тийбейт го. Сүйүү ага карабайт. Мүмкүн. Эгер баары унутулса же шаар башчысы өлсө, турмуштан азап чексең, кайра мага кайрыл. Уялба. Мен сага тийбейм, коркпо. Бирок ар дайым сен үчүн эч нерсемди аябайм. Жардам берем. Макул, дедим. Загира экөөбүз мамык төшөктө көпкө чейин бирге жаттык. Ал ыйлай берди. Мен анын көз жашын алаканым менен сүртүп, соороттум. Акыркы түнү үнсүз сөзсүз кучакташуу менен гана сүйлөштүк. Тагдыр айдап, кийин кайра Загира менен жолугушуп каламбы деген ойду да болдум. Түндүн бир окуму болуп калганда, сыган экөөбүздү Имаш Төлөш Загира узатып чыгышты. Баарыбыз гүл бакчага коюлган Лилиянын, Арфинин, Хатиптин мүрзөсүнө барып, үн катпай, башыбызды жерге салып турдук. Бир гана сыган Лилиянын мүрзөсүн өөп, эчкирип, жаш баладан бетер аябай ыйлады. Аны көрүп, калгандарыбыз жашыдык. Бир аздан кийин үчөөнүн мүрзөсүнө тең сыган чекесин тийгизип, көз жашын аарчып, колуна гитарын кармап, түйүнчөгүн жерден алып, тигил дарбазаны көздөй жол баштады. Ай жарык эле. Бирок ошондой болсо да баары тымтырс болуучу. Анткени түндүн бир окуму болуп калган. Биз дарбазанын жанына келдик. Загира акырын тыкылдатты. Дарбазаны бирөө ачып, баш бакты. Загира колунда кармаган баштыгын ага сунду. Тигил адам: "Акырын ханыша", деди. Сыган экөөбүз жылып эшикке чыгып кеттик. Беркилер ошол замат артка кайрылышты. Биз боорубуз менен жөрмөлөп олтуруп, эптеп тар көчөнүн бурчуна келгенде гана ордубуздан турдук. Кашкар шаарынын түнкү мезгили өзүнчө мага кызык көрүнүүчү. Шаар созулуп жатчу. Анда-санда кичинекей жепирейген тамдарды Кашкар шаарын бойлоп аккан дарыясы көркүнө чыгарып туруучу. Жайдын лыпылдаган ысыгында суу тайыздап тартыла баштайт да, тоодон кылкылдап күн батаарда дайра чагылданып, буркан-шаркан түшүп кирет. Дарыялардын ар кайсы жеринде атайын таштардан кыналып жасалган көпүрөлөр. Булар аркылуу дарыянын аркы берки өйүзүнө жүк-жүктөлгөн качырлар, эшектер, төөлөр менен соодагерлер туш тарапка өздөрүнүн асыл буюмдарын алып өтүп, тыягы какшаал, буягы өрүмчүгө, 3 турпанга чейин соода иштерин жүргүзүп турушчу.
Башкача айтканда дарыя анча чоң болбогону менен чыгышынан батышты карай соода жүргүзүүчү кемедей эле. Ошондуктан ал жерде жашап турган эл үчүн бул кандайдыр түгөнбөс байлыктын мурасындай сезилүүчү. Шаардын түнкү мезгилин ар дайым караңгылык ээлеп туруучу. Көчөлөрүндө эч кандай жарык болбогондуктан ар кайсыл үйлөрдүн кичинекей терезесинен гана күйгөн шамдардын жарыгы бүлбүлдөп көрүнүүчү. Шаардын кичинекей ийри буйру чаңдуу көчөлөрүнөн эшек, качырга, төөгө жүк жүктөшкөн соодагерлер тынымсыз тыяк бияктан агылып келе беришчү. Айтор түнкүсүн шаармага көгөргөн көк асмандын төбөсүнө ай тийип тургандай сезилүүчү. Бул бир укмуш көрүнүш эле. Анткени асмандагы жымыңдаган жылдыздар да азыр эле Кашкар шаарынын үстүнө чыбырап жаап жиберүүчүдөй көрүнүүчү. Шаарда жемиш бактар өтө көп болгондуктан жазында жомоктогу бакча сарайларга окшоп кетээр эле. Жейденин, өрүктүн, мейиздин гүлдөрүнүн ачылышы ажайып кереметтүүлүктү түзүп туруучу. Жайында жаан чачындар, өткүндөр өтө эле көп болуп туруучу. Ошондон болсо керек түшүм жакшы алынуучу. Күз мезгилдери кычыроон эле. Кышы кыска келип, карандай суук болуп, кар өтө аз жаачу. Кашкар шаары дал мына ушундай мүнөздө болуучу. Сыган экөөбүз да шаардын төбөсүнө асман тээр тиймексен болуп турганда түн жамынып кетип бара жаттык. Жолдо жүк жүктөшкөн соодагерлер Сыган экөөбүзгө көңүл бөлүшкөн жок. Анткени башка жактан келе жатышкан жүргүнчүлөр эптеп Кашкар шаарынын кең базарына жетишип, алып келген атлас, шайыларын батыраак сатып, кайра артка жөнөөрүн аракетинде. Сыган экөөбүз шаардан качып, Кашкар дарыясын бойлоп кете бердик. Таң ата баштаганда калың бадалдын арасына келип, алдыларыбызга ичиктерди төшөп, башыбызга куржундарыбызды жазданып, кыйшая жата кеттик. Анткени бир топ жол жүрдүк. Анын үстүнө Сыгандын ич оорусуна байланыштуу бир аз эс алып, анан таң эртең менен эрте дарыяны бойлоп кете берүүнү чечтик. Сыган бир топко чейин мелжиген көк асманды карап жатып, анан уйкуга кетти. Мен эмнегедир күрүлдөп аккан дарыянын шоокумунан уктай албадым. Күзгү жел бети колумду аймалап жатты. Чыгыштан пайда болгон ак шоокум көзүмө кимдир бирөө ак атласты бүт ааламга жайып бара жаткансып, чалкып жаткан какшал тоосунун чокулары ак элечек оронгон келиндерче асмандын көгүшү менен таң нуруна чагылышып, тоо этектеринин жылгалары агыш, көгүш, саргыл түскө боелду. Таңдын шооласы барган сайын аппак шоокумга акырындан айланып, ал эмес агып жаткан дарыяда сүттөй агыш тартты. Дарыянын боюнда өскөн бийик бадалдар таң шооласына жүздөрүн чайкап, улам барган сайын көгүш тартып бара жатты. Тоо этектеп соккон шамал кандайдыр бир таңдын чабарманынан бетер бирди катуулап, бирди акырындап, тээбизден алысыраак калган шаарга сиңип кеткенсе де. Сыган улам кыңкыстап коюп жата берди. Мен ага көп көңүл бурганым жок. Анткени Лилия менен Арфи өлгөндөн бери карай түнкүсүн утур эшикке чыгып, ал эмес чочуп ойгонгон күндөрүм да кийинчерээк көнүмүш адатка айланып кеткен. Ошондуктан мен анын тынчын албастан асманды карап жата бердим. Ак көгүш тарткан асманда бирин-серин ак чатырлуу булуттар каалгып жүрдү. Деги таң сүрүп келе жаткан мезгилдеги булуттар кызык. Алар акырындан жылып, бүткүл айланасы уюлгуп, кээде кай бирлери ак элечектерге окшоп кетсе, экинчиси төө өркөчтүү келип булактагансыйт. Кээде суу үстүндө жылып жүргөн катмарлуу муздарга да түспөлдөшүп жатты. Асмандагы калың жылдыздар таңдын шооласы чыгыштан улам жаркыраган сайын бир-бирден өчүп, анда-санда гана көк баркуттан үстүнө бастырылган жакут таштардай бирин-серин үлбүрөдү. Мага бул түн көзүмө тири укмуштуудай көрүндү. Анткени Хамирахундун капканынан бошогондугум болсо керек. Түн мага тил жеткис сулуу болуп көрүндү. Шаар башчысынын үйүндө жүргөнүмдө боз үйдүн туурдугундай гана кеңдиктеги асманды көрүүчүмүн. Анын жылдыздары коюу болгону менен мындай кенен кесир соккон абасы жок эле. Бардыгы туюк. Күндө кылган жумушум кайталана берүүчү. Ал тажатып да жиберүүчү. Эртеден кечке коноктор ичип жемей, мындан башка сулуулукту ал жерден көргөнүм жок. Эртең менен какшаал тараптагы тоолордун чокусунан күйгөн оттой чачыраган күн өзүнүн эбегейсиз узун нурларын жер бетине акырындан чачырата баштады. Аалам торолуп, жан-жаныбарлар ойгонуп,
Жансыздар жанданып, түркүн куштар бадалдардын арасынан сайрашты. Шарпылдап аккан дайранын үнү ого бетер күр шар болуп, уламдан улам ташкындап, жээктери кенен жайпалды. Асмандан тамган нурлардан дарыянын үстү акырындап кызгылданып, анан көбүктөрү быжырап, бирде учкундай жылт-жылт этип, агын менен кошо алыска кетип жатты. Таңертең менен төрөлгөн аалам өзүнүн сулуулугун ары бир кыбыр эткен жан жаныбарларга тартуулагансыды. Көптөн бери мен үчүн капастын тору болгон Хамирахундун үйүнөн кутулгандыгым үчүн жер мага эң сулуу көрүндү. Илбирстин терисинен жасалган ичектин ичи мен үчүн Загиранын мамыгындай сезилди. Жүрөгүмдөгү коркунучум жоюлуп, мындан ары турмушум ойдогудай болуучудай болуп, кыялым алда кайда учуп кетти. Турмушта жакшы жашагым келди. Алдымда дагы эмне балекеттер бар, ал менин оюма, кыялыма келбеди. Түн бою уктай албадым. Бул менин кыйналгандыгымдан эмес, жөн гана көптөн бери жаратылыштын сулуулугун көрбөгөн кусалыгыман эле. Күн чачырап тийгенден кийин ордумдан туруп, дарыянын боюна барып, бети колумду жуудум. Ушул мезгилде бүткөн боюм асман менен теңешкендей болду. Ааламда жашаган адам байлыгына, кедейлигине карабай, эркиндикте болгону жакшы экенин сездим. Бул мен үчүн аз убакытка созулса да, эбегейсиз чоң жана кенен болуп сезилди. Ал эми менин көзүмө агып жаткан дайра, күн да закымда өткөн убакыттай көрүндү. Ал эми менин тагдырым шар аккан дарыянын түбүндөгү таш сымал эле. Ааламда жалгыз мен гана бутум менен жерди бекем басып тургансыдым. Кенедей кыялымда, асманда, жерде батып, жүрөгүм анын көркүн чыгаруучу түбөлүк сулуулуктун гүл азыгындай сезилип жатты. Ушунун баарын эркиндиктен ажыраган кусалыктын толкуну болуучу. Мен шаркырап, тез агып жаткан боз чаңгыл дарыяны көпкө тиктеп турдум. Айланага көз жүгүрттүм. Асмандан бакыттын жылдыздары төбөм ылдый жаап жаткансыды. Ал асмандагы чачыраган күндүн ууз эле. Мен үчүн далай тагдырлардын ээси болгон ааламдын бир бурчундагы алакандай Кашкар шаары таптакыр бадалдардын бийиктигинен көрүнбөй калды. Мен бул түнү уйкусуз калганыма да, шаардан кеткениме да кайыл болуп, ал жерден эмнегедир тумчугуп жүргөнсүп, эми гана кимдир бирөө колу бутумдагы кишенди чечип салгансып, жаным, башым, оюм, жүрөгүм өзүмдүкү боло түшкөнсүдө. Ошондуктан сыганды ойготоюн деп ойлодум. Ал дагы эле терең уйкуда экен. Тынчын албас үчүн акырын жылып, жердеги куржундун оозун ачтым. Анын ичинде Загира атайын бизге камдаган эт, бал, нан, мейиз, жүзүм, өрүк, анар, алма дагы күмүш кумганга куюлган, оозу бекем бекитилген шарап бар экен. Алардын баарын алып чыгып, жерге жоолук түшөп, тамак ашты жайнатып, сыган ойгонгончо тиземди кучактап олтурдум. Ал бир аздан кийин ойгонду да: күн көтөрүлүп калган турбайбы?" деп мени карады. "Ооба, сен качан ойгондуң?" "Мен уктаганым жок." "Кантип?" "Билбейм, уктай албай койдум." "Сүйүнгөн турбайсыңбы?" "Таң, эч нерсе эмес. Шаар башчысынын жыластары бүгүн экөөбүздү издешип, Кашкар шаарында жашагандардын ар биринин үйүн аңтарып чыгышат. Базардын чаңын асманга сапырышат. Бизди таппагандан кийин Бейшань тоолорунун этектеринен, ак суу шаарларынан издешет. Тыягы мүмкүн 3 турпанга чейин сураштырышат. Ага чейин Кашкар дарыясынын түштүк жагындагы бадалдарды бойлоп кете беребиз", деди ордунан туруп. "Алар бул жакка издеп келишпейби?" "Жок. Эмне үчүн? Дарыялардын боюндагы бадалдарда жашоо жок. Ачкадан өлүп калышат деп ойлоп, эл бар шаарлардан, жолдордон издешет. Бизге тамак аш жетет. Калганын бирин серин жолуккан адамдардан сатып алабыз. Загира бир баштык дилдени куржунга салган. Ошону жумшасак да Индияга жетебиз. Эптеп Кашкар тоосун ашып өтүп, Кара Корумдун тоолоруна жетип алсак болду. Индиянын түштүк жагы ошол. Андан ары Исламабад шаарына түшүп кетебиз. Ал жерде мусулмандар өтө көп. Какшаалдыктарың да табылышы мүмкүн. Бөтөн эл, бөтөн жерде эл жеринен ажырагандар жергиликтүүлөргө караганда боорукер келишет. Анткени жолдун азабын, адам тагдырын түшүнүшөт да. Какшаалдык кыргыздар Индияга кайдан барып калышсын?" дедим. "Барса барат да. Кара Корум менен Какшал тоолору жакын.
Жашоо адамды ааламдын кайсыл гана бурчуна айдабайт. Анткени жашоо адамга баарынан кымбат нерсе, деп үшкүрүнүп койду. Ал жерде сыгандар барбы? Ананчы? Биздин жүрбөгөн жерибиз жок. Сыгандар ошондой. Бир элден бир элге көчө берген калкпыз. Ал жерде жашашкандарда бизче сүйлөшөбү? Жок. Инди тилинде сүйлөшөт. Биз алардын тилин билбесек кантип күн көрөбүз? Жашоо кыйнаса, жылаандын тилин да үйрөнөсүң. Мен кантип 3 жылдын ичинде уйгур тилин сенден артык билип алдым. Тил айласыздан жашоого керек, ошондуктан үйрөнөсүң, деди мени карап. Индиялыктардын жашоосу жакшыбы? Кашкар шаарындагыдай эле, бирок жөнөкөй, бири-бирине кайрымдуу. Кантип жашар экенбиз, дедим өкүнүп. Эч нерседен коркпа. Мен жер үстүндө бекер сыган болуп жаралган эмесмин. Мени ээрчисең өлтүрбөйм. Сыгандардын бир жакшы жери кыйынчылыкта сапарлаш жолдошун таштабайт. Атам менен энем жердин түбү болгон Испаниядан мени ээрчитип чыгышкан. Акыры тентип жүрүп Кашкарга келдик. Испанияда мен Барселон деген шаарда төрөлгөнмүн. Ошол шаарда чоңойдум. Атам энем да ошол жердиктер. Барселон шаары дал жер ортолук деңиздин боюнда жайгашкан. Деңиз аркылуу көптөгөн кемелер менен Турцияга, андан батышка карай бет алып Пакистанга, ал жерден чыгышты көздөп сүзүп Индияга барышат. Биз дагы ушул жолдорду басып өтүп акыры Кара Корумдун тоолору аркылуу Кашкар шаарына жеткенбиз. Ал эми Хатип ушул жолдорду бир нече жолу басып өткөндүгү жөнүндө көп жолу айтып берди эле го, деди. Ооба. Хатип болсо Кашкар аркылуу түз эле Кара Корумдун тоолоруна келип, андан Индияны аралап, андан ары батышты карай жол тартып, Пакистанга токточу экен. Анан Турцияга кирип баруучу. Ал жерден кемеге олтуруп Грецияга барыптыр. Булардын баарын кайдан билесиң? Дедим. Өзү жобурап калуучу эмес беле? Чын эле, дедим. Жүрө, дарыянын жээгине барып жуунуп келели, деди. Мейли деп, мен аны ээрчий бастым. Сыган эки бөйрөгүн таянып, агып жаткан дайраны көпкө карап турду да: "Аалам кандай гана таза, кандай сулуу. Адамдардын жүрөгү ушундай таза болсочу. Канат байланып алып, асманга учкум келет. Мобул Кашкар дарыясынын үстүнөн ойкуп кайксам, тери укмушуңур. Жер жүзү ушунча сулуу экен. Тим эле бермет чачып жибергендей. Деди ал кулачын керип. Эмне болду? Дедим аны таң кала карап. Асманды жерди кучактагым келип жатат. Кучактай бер. Кучагыма батпайт да. Ааламдын көркү адам. Жүрөгүбүз ааламдай кенен. Жүрөк баарын батырат, деди оор улутунуп. Сен барган сайын олуя болуп баратасың, деди мага жылмайып. Жок, Жамил. Мен тагдырымдан көргөнүмдү гана айтып жатам. Чындыкты эч жерге жашыра албайсың. Бирде болбосо бирде жылдыздай күйө турган нерсе. Кайбир адамдар ошол жылдыз кереметин кулдан бетер сатып жатышпайбы? Ушундай бетсиздердин азабынан канча адамдар тебеленип, тепселип жок болгон. Дагы күчөйт, деп жерге тизе бүктү. Сыган экөөбүз жуунуп тазалангандан кийин тамактандык. Анан калган каткандарыбызды куржунга салып, оозун бүрмөлөп, мен кыл кыякты, ал гитарасын кармап, Кашкар дарыясынын калың өскөн бадалдарын аралап кете бердик. Эч жерге тыным алып олтурганыбыз да жок. Кээде гана сыган токтой калып, ичин эки колу менен баса коюп, оор үшкүрүнүп коюп, жолун улай берди. Сыган экөөбүз ал күнү кечке жол жүрдүк. Күн батаар мезгилде тал менен бадал өскөн жерге келип жайгаштык. Мен көптөн бери күндүн батканын көрбөгөндүктөн аны жалдырап карап олтурсам, "Сен эмне ойлонуп калдың?" деди сыган. "Мен күндүн батканын карап жатам." "Ой, укмушуң кургур. Көмкөрүлгөн казандай балбалдайт да. Адам да ар нерсенин баркын андан узакка ажыраганда гана билет да. Мурун көрүп жүрсөм да байкабаптырмын. Тегерегин карасаң", деди ал сөөмөй менен асманды көрсөтүп. "Эмне болуптур? Отто кайнаган темирдей кызарып, сары нурлары чачырап турат." Чын эле", дедим. "Тоо баштарын карачы", деп көзүн тегил жакка шилтеди. Анын чокулары ак саргыл болуп, тил жеткис кооздукка бөлөндү. Ооба, тоодо өзүнчө бир дүйнөгө чиркен. Алардын да өзүнчө
күңгүрттөнгөн ыры болсо керек, деп Сыган эки бөйрөгүн таянды. Ошондой го. Дарыянын үстүн карасаң, эмне болуптур дедим. Байкадыңбы? Ооба, дайра эмес эле сары алтын агып жаткан сыйт. Адам баласында толуп жаткан сүйүү бар турбайбы? Деди Сыган эмнегедир ээликкенсип. Кандайча Сыган? Мурун Жамил, эч нерсе байкабаптырмын. Качан гана өз алдымча эркин боло калганда мага могул көрүнгөн сулуулуктун баары жаңы канат, жаңы жүрөк жараткандай болду. Шаар жакка көчүп бара жаткан булуттарды кара. Эмне үчүн мындай, деди аны тегиле карап. Ага акылым жетпейт. Сыган мага жооп кайтарбады. Бир топко үн катышпай, кечки сыдырым соккон шамалдан улам тал менен бадалдардын шыбыраганына кулак түрүп олтурдук. Айланага караңгы толук киргенде баштарыбызда куржундарыбызды жазданып, экөөбүз тең ичтерибизге орондук. Сыган эки колун башына жазданып, кандайдыр бир терең ойго кетип жаткансыды. Дагы Лилияны ойлоп жатканго дегенчелик кылып, алаксытыш үчүн төмөнкүчө сурадым. Манель, сен кайсыл жерде туулдум дедиң эле? Испанияда. Кыштагындабы, шаарындабы? Кашкар шаары анын бир гана чети да. Андан көрө мага айтып берчи. Эмнени? Жериңди, элиңди. Эмесе угуп тур. Шаарда испандыктар, сыгандар жашашат. Менин туулган жерим атам заманынан бери атагы чыккан чоң шаарлардын бири. Илгери мен туулган шаарды Ибер калкы басып алышкан экен. Ал эмне деген калк? Римдиктерди биздин эл ушинтип аташат. Андан мурун гректер да басып алышыптыр. Адам канына шаардын топурагы жуурулуп, далай ак сарайлардын дубалдары кулаптыр. Кийинчерээк булар жер менен жексен болуп кеткен имиш. Баскынчылар Барселонду талкалашкандарынын себеби шаар жер ортолук деңиздин боюнда жайгашкан. Төгөрөктүн төрт бурчуна кеме менен катташка, соода иштерине ыңгайлуу. Акыры бул шаарды гректерден иберлер бошотушуп, өздөрүнүн карамагына айландырышыптыр. Иберлер турган мезгилде биз испан тилинде сүйлөптүрбүз. Ушул мезгилде Барселондо жашашкан далай карапайым адамдардын көпчүлүгүнө кишен салып, Барселонго келген соодагерлерге кулдукка сатып жиберишкен. Андан кийин арабтар бул шаарды талкалашканда Амейяд халифатын түзүшөт. Ошондо испан элин бүт сурап турган Абдар-Рахман деген адам болгон дешет. Кийин дагы далай кыргындарды менин шаарым башынан өткөрүптүр. Арадан далай кылымдар агылып өттү. Андан кийин Франко деген адам бийликке келди. Ошол мезгилде Барселондо 3000ге жакын адам камакка алынды. 200.000ге жакын адам башка мамлекеттерге кача башташты. Ошол качкан бозгондордун арасында биздин үй бүлө да бар болуучу. Ошондо жан айласын таппай, Кашкар шаарына туш келбедикпи? Менин бул элге келгениме баш аягы 9 жылга карап калды. Акыры баарына көндүм. Индияга барсак да сен экөөбүз аргасыздан алардын тилине, турмушуна көнөбүз. Тирүүчүлүктө антпеске аргабыз жок, деди ал эки колун башына коюп. Барселондо эмне кызмат өтөдүң? Биз шордууга кайсы жакшы кызмат дейсиң? Атам жөнөкөй уста болуучу. Кийин кол өнөрчүлөрдүн мекемесине кирип кетти. Балалыкты, туулган эл жерди, өскөн шаарын ким гана эстебейт. Ал могул үстүбүздө көмкөрүлүп турган ачык асмандай го, деп үшкүрүнүп алып сөзүн улады. Өзүм теңдүү балдар менен дайыма кайыкка олтуруп алып, жээктен алыска кетип калуучумун. Тор салышкан балыкчылар көп болушат, ошолордун балыгына, торуна кызыкчубуз. Алар кармаган балыктарын жээкке алып кетишип, баланча пестага, түкүнчө пестага сатам деп кыйкырышчу. Силерчи акча дешет. Башкача айтканда, балыктарын акчага алмаштыруучу. Биздин деңизден соккон шамалынан алардын жүздөрү кара кочкул сыяктанып туруучу. Кичинекей кезимде мен да ошондой балыкчы болгум келүүчү. Деңиз жээгинде жашашкан балыкчылардын балдарынын кыялдары меникиндей болсо керек деп ойлойм. Барселондо балык уулоочуларды жогору баалашат, урматташат. Деңиз деген деңиз, анын да өзүнчө керемети бар. Ал да өзүнчө аалам. Тоодой толкундар шарпылдап урганда аалам бирде өйдө, бирде ылдый болуп жаткансыйт. Деңиз үстүндөгү сансыз кайыктарды асманга көтөрүп, кайра таштаганы бешиктеги баласымал. Жээктеги жеңил кайыктар термеле беришет. Мелбилдеген деңиз шамалы буркан шаркан түшүп, өнү менен каардуу, сүрдүү болуп сезилет. Чынындан да эмес. Ал адамдарга мээримдүү, боорукер.
Балдар деңиз жээгинен чыгышпай, бири-бирибизге кум чачышып, ойной берүүчүбүз. Денелерибиз кечке күндүн нуруна суугарылып, өзүбүзчө рахатка батуучубуз. Ал жерде жаан чачын көп болуучу. Бала кезибизде ааламда эмне болуп жатат, жашоо деген кандай, анын менен ишибиз жок эле. Курсак ачканына да кайыл болуп жүрө берүүчүбүз. Биздин күлкү булактын суусундай таза күлкү болуучу. Менин балалыгым ушинтип өттү. Турмуш өтө оор болгондуктан окуй албадым. Атам үй бүлөнүн майрамында кыл-кыяк, гитар чертип бийлечү. Ырдаганын айтпайлабай. Атам мени кичинекейимен баштап устачылыкка үйрөттү. Мен ошондо атам менен бирге шаарларга барып, эски чиркөөлөрдү калыбына келтиргенбиз. Тири укмуштуу сүрөттөрдү мен ошол жерден көргөнмүн. Иштен кийин атам кыл-кыякты, гитарды, ырдаганды үйрөтүп жүрдү. Энем сыганча жакшы бийлечү. Ал мени ошол өнөрүнө тарбиялады, бирок булардын баары өзүбүз үчүн болуучу. Анткени ар бир испан гитарда ойногонду билет. Ошентип мен шайыр үй бүлөдө өстүм. Кийинчерээк атам кол өнөрчүлүктүн ишканасында эптеп алдырды. Андан зергерликти жакшы үйрөнүп чыктым. Ошентип өзүбүздүн кесипчилигибиз менен эптеп оокат кылып жүргөнүбүздө жеке биз эмес бүт испан элинин башына оор иш түштү. Ал Франконун бийлиги болуучу. Көпчүлүк ишканалар жабылды, көпчүлүк эл ишсиз калды. Эл туш-туш жакка кача башташты. А биз болсок бул тарапка келдик. Атам Кашкар тарапты каалап туруп алды. Биз да макул болдук. Барселондон кемеге олтуруп Турцияга жөнөп кеттик. Андан бери кандай келгенибизди мурун сага айтып бергенмин. Жол азабы көп болот. Жашоо үчүн анын баарына аргасыздан чыдайсың. Эми уктап эс ал, эртең дагы жол жүрөбүз, деди Сыган. Рахмат, деп ичикке башымды чүмкөдүм. Сыган кырынан жатып уйкуга кетти. Эртең менен көзүмдү ачсам, үстүмдөгү ичигим чылпылдап суу болуп калыптыр. Көрсө, түн ортосу ченде күн жааган экен. Айлананы бүт мончок шүйдүрүм басып калыптыр. Мен ордумдан туруп, жуунуп келдим. Сыган эмнегедир ойлуу, көзүн ачып жатыптыр. Ал мени карап, "Суук тийбептирби сага?" деди. "Жок. Мен ичимден тура албай калыптырмын", деди. Сыгандын бул сөзүн уккандан кийин жүрөгүм тыздый түштү. Башымды жерге салып туруп калдым да, "Мүмкүн бүгүн жол тартпай эле коербуз", дедим ага жалооруй карап. "Жок, эптеп алга жылыш керек. Эски оору. Мындан мурун деле ичимден кан өтүп жүрүп, анан басылып калуучу. Коркпой эле кой. Мен барып жуунуп келейин", деп ордунан туруп дарыяны көздөй басты. Мен артынан карап турдум. Ошол мезгилде ал менин көзүмө башкача сезилди. Сыгандын эки ийини кууш урулуп калгансып, бели бүкүрөйүңкү көрүндү. Ал алсыз, чарчап чаалыккан адамдан бетер бутун араң шилтеп бараткансыды. Сууга бети колун чайкап, коржунундагы тамактан бир аз ооз тийди да, үстүнө кийимдерин кийип, колуна гитарын кармап жол баштады. Мен анын артынан ээрчидим. Биз дагы дарыяны бойлоп жол жүрдүк. Сыган жолду карата тынчсыздана баштады. Жаны кыйналганынан тердеп кургап, бир жалгыз талдын түбүнө сүйөнүп олтура калды да, "Сен жолуңду узарта бер", деди энтигип. "А сенчи?" "Мындан ары жылууга дарманым жок. Мен сенсиз кетпейм. Бүгүн эртең жол узартпай эс алабыз. Мүмкүн жакшы болуп кетерсиң", деп айланамдагы бадалдардын, талдардын бутактарын сындырып келип, алачык жасай баштадым. Сыган ичин жоолук менен катуу таңып алып, мага жардамдашып жүрдү. Бир аздан кийин күн бүркөлүп, жаан жаап кирди. Алачыкты эптегенче бүткөн боюбуз сууга чыланды. Ары бери жанталашып жатып, алачыгыбыздын үстүн бүтөдүк. Коржундун оозун ачып, андагы Загира катып берген оттук таш менен кебезди алып от жандырдык. Бирок суу бадалдар быкшый берди. От менен болгон аракетибиз текке кетти. Багы жокко дагы жок болуп, отко жарытылуу жылынбай, жааган жандан корголоп, алачыктын ичинде ичиктерибизге жамынып олтура бердик. Күн басылбады. Сыган ичинин ооруганына чыдабай кыйшайып жата кетти. Ал калчылдап үшүп чыкканагынан үстүнө ичикти жаап, өзүм кайра эшиктин алдына быкшып жаткан от менен алыштым. Күндүн жааганы акырындап басылып, суюлган кара булуттар батышты көздөй көчө баштады. От дагы эле күйбөдү. Түтөгөндөн түтөп, улам-улам үйлөгөндүктөн башым кеңгиреп,
Алачыкка кирдим. Сыган болсо ичин эки колу менен басып, чыдай албай жаткан экен. Ал кээде кыңкыстап көзүн жумган бойдон бирдемелерди коурап жата берди. Ал күнү түнү менен уктай алганы жок. Түн ортосу ченде Маниэлдин эти от менен жалын болуп чыкты. Кээде уктап кеткенсип, анан чоочуп ойгонсуп, менин атымды атап жөөлүп жатты. Эмне кылаарымды билбей коркконумдан ыйлап жибердим. Сыган эч нерсени туйган да, сезген да жок. Бул түнү мен уктабай Сыганды карап олтурдум. Сыган улам-улам жаны менен алек болуп жатты. Таң сүрөр маалда эсине келди да: "Жамил", деди оор энтегип. Дедим. "Уктаган жоксуңбу?" "Жок." "Кичине тук этип ал, менден коркуп жатасың го." "Коркпой эле кой, ичим өрттөнүп жаткансыйт." "Муздак суу барбы?" "Ооба", деп кумгандагы сууну чыныга куюп, ага сундум. Ал калтырап титиреп араң жутту да: "Сен ооруба. Мен суукка көнгөнмүн. Кенедейимде жылаңайлак, жылаңбаш, топостун артынан ээрчип, кырдан кыр, жондон жон ашып, какшалдын суугуна далай тоңгонмун. Ошондо денем чыйралса керек, аңгыча анча-мынчаны тоготпойм", дедим көзүмдүн жашын арчып. "Сен ыйлап жатасыңбы?" "Жөн эле. Үстүмө жапкан ичигиңди алып жамын. Тура берсин. Загира мага жасаткан өпкө капты жамынып алдым. Эмнеси болсо да, аябай сарамжалдуу периште экен. Жолдо кыйналып калышпасын деп, куржунга оттук таштан бери салып коюптур." "Ооба, ал сени аябай сүйгөн. Бул да сенин бактылуулугуң", деди энтигип. "Үшүгөн жоксуңбу?" дедим аны кымтып. "Жок." "Күндүн жааганы токтолдубу?" "Ооба." "Сен жигитсиңби? Ананчы? Эч нерседен коркпойсуңбу? Эмне үчүн сурадың?" "Жөн эле. Коркпойм. Такырба." "Билбейм. Илгери сенин жашыңдагылар эл башкарган, чынбы?" "Ооба Сыганым. Эмесе менин сөзүмдү жакшылап угуптур." "Угуп жатам. Эгер бир кокустук болсо, сен мени жерге көмбө. Денемди өрттөп, күлүмдү Кашкар дарыясына чачып жибер. Менин денем бадалдын арасында калып, курт кумурскаларга жем болбосун. Дайра кайда агызып барат, аны өзү билет", деди Сыган. "Койчу", деп анын мойнунан кучактап ыйлап жибердим. "Куржундагы буюмдарды жоготпо, ал сага күнүмдүк гүл азык. Дарыяны бойлоп кете бер. Жолдон өтүшкөн соодагерлерге учкашып, чиркешип, какшаал тарапты көздөй жолуңду улагын", деп ысык алаканы менен башыман сылап койду. "Мени кыйнава, кичине тук этип ал", деп үстүнө жамынган ичигин мага сунду. Мен ыйлаган бойдон жерге кыйшайдым. Чарчап чаалыккандан болсом керек, заматта мемиреп уйкуга кеттим. Көзүмдү ачсам күн бир топ болуп калыптыр. Асман чайыттай ачык. Сыган болсо үнсүз сөзсүз асманды карап жатыптыр. Ал мага башын буруп: "Аябай уктадың. Алачыгыбыздын төбөсүн шамал учуруп кетти. Күн ачылаардан мурун катуу шамал болду. Мен сени ойготоюн дедим, бирок аядым." "Ойготсоң болмок", дедим көзүмдү ушалап. "Куржунга буюмдардын баарын сал", деди улам-улам энтигип. "Жолго чыгабызбы?" "Ананчы? Сен жакшы болгончо турбайлыбы?" "Жок, жолду кыскарта берген жакшы." "Мейли", деп жерде жайылып жаткан буюмдардын баарын куржунга салдым. "Баарын жыйыштырдыңбы?" "Ооба. Эми куржунду алачыктан алыс алып барып кой." "Макул", деп аны айткан жерине алып барып койдум да Сыгандын жанына келдим. Кончумдагы катылган баягы ырым үчүн соодагер белекке берген канжарды алып сууга ыргытып жибер. "Жолго керек болот го", дедим. "Башкасын табабыз." Мен ага кайрылып үн катпастан айткандарын аткардым. "Канжарыңды дарыяга ыргытып жибердим." "Кап, жакшы канжар эле", дедим Сыганга өңүлө карап. "Андайды качан болсо таап аласың", деди. "Кайдан?" "Андан көрө термечик терип келип, чоң от жак. Кийимдерибизди кургаталы, өзүбүз жылыналы, анан жол тартабыз", деп колумдан кармап койду. Мен анын айткандарынын баарын жасап, үйгөн термечигиме от жандырдым. Ал алоолонуп күйүп чыкты.
Мен алачыктын içine girip, Манил, жүрү жылынабыз, дедим. Шашылба. Анда мен суу болгон сенин кийимдериңди кургата берейин. Өзүм эле. Андан көрө кыл кыяк менен гитарды дарыяга салып жибер, деди. Кой, ойнойсуң. Жолго жүк болот. Баш аман болсо табылат. Кыя албай турам. Менин өтүнүчүмдү аткарып койчу, деп катуу кейип жиберди. Мен үн катпай, гитар менен кыл кыякты дарыяга ыргытып жиберип, анын агып кеткен жагын көпкөй карап турдум. Гитар менен кыл кыяк суунун үстүндө калкып бара жатты. Мен кайра алачыкка келдим да, сыганга кайрылып, сууга агызып жибердим. Эй, Манел, жүрү, отко жылынабыз, дедим. Ал дагы эле үн катпады. Уктап калганбы дегенчелик кылып, сыган, деп колунан тартканымда, анын мойну бир жагына шалактай түштү. Нес-немедей бакыра албай, же ыйлабай, төбөсүн шамал учуруп кеткен алачыктын ичинде көчүгүм менен жерге олтуруп калдым. Бир аздан кийин сыгандан түбөлүк ажыраганымды сезе коюп, бардык күчүм менен жерди муштагылап, ызама чыдабай, тырмагым менен матыра мыкчыдым. Жаным кайышканынан өксүп ыйладым. Бадалдын арасындагы төбөсүн шамал учуруп кеткен алачыктын ичинде сыгандын өлүгү менен менден башка эч ким жок эле. Арадан бир топ убакыт өткөндөн кийин гана алачыктан сыртка чыктым да, бадалдарды сындырып келип, алачыктын үстүнө үйө баштадым. Көз жашым менен бирге жүрөгүмдүн тызылдаганы такыр тыйылбады. Жыйнаган отунум алачыкты бүт бойдон басып калгандан ага от койдум. Ал акырындап, жалындап, анан алоолонуп асманга көтөрүлдү. Мен өрттөнүп жаткан алачыктын жанына чөк түшүп олтуруп, жаш баладан бетер боздодум. Арадан канча убакыт өткөнүн сезбедим. Качан гана жаккан отумдун чоктору өчүп, таптакыр күлгө айланганда, үстүмдөгү чапанымдын этегине баягы алачык менен сыгандын денесинин аралашкан күлүн салып, Кашкар дарыясынын үстүнө чачып жаттым. Ушул мезгил менин жүрөгүмдү, жүлүнүмдү бүт бойдон жулуп кеткенсиде.